маселеси кечээ пайда болбогонун айткан. Ошондой эле өлкөдө бир нече ГЭСтин курулушу башталганын белгилеген. Алар 2025 жылга энергетикалык ачылык жойларын муну менен белгилеген. Белгилей кетсек, биз дагы азыр өлкөдө электр энергиясын колдонууда кубаттуулукка чектөө киргизилди. Мындай жагдайдын түзүлгөнүнө кээ бирөөлөрү түшүнүү менен мамиле кылса, айрымдары түшүнбөстүк болуп, мына ушуга байланыштуу дагы биз түз эфирге атайын адистерибизди чакырган болчубуз. Ага, сөзүбүздүн башында айтып өткөндөй, бизге ошо тийиштүү жактан конокторубуз келген. Сиздерге тааныштыралы, Түндүк электр акчык акционердик коомунун тармактарды иштетүү, оңдоо жана өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Уланбек Малапаев жана ошондой эле электр энергияны сатуу башкармалыгынын башчысы Мухтар Бегалиев агаларыбызды конокко чакырабыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Күз мезгилинин соңку айы, кыш мезгили дагы мына башталганы турат. Биринчи кар жаады. Маселен, мына ушул убакта азыр мына көйгөйдү жаратып жаткан бул электр энергиясы болууда. Азыркы учурдагы даярдыктар кандай болууда? Саламатсыздар. Эми биздин ишкана март айынан бери келаткан кыш мезгилиге дайындык жумуштарды, пландалган жумуштардын баарын аткарылдык. Азыркы учурда 1 ноябрда бүт пландалган жумушчубуздун баарын аткарып, азыр оңдоо иштерин баарын токтоттук. Азыр баягы биздин компания кышкы режимге өттү. Бирок азыр баягы тилекке каршы үнөмдө пайда потребление деп коебуз. Потребление баягы чектен ашып кетип атат. Мисалы келтирип кетсем, бизге ноябрь айында Север Электрага баягы лимит бергенде 19 миң киловатт саат болот бир суткада. Бирок бир күндө мына азыр 24 миллион 700ге чыгып кетип атабыз. Анын арасынан Бишкек лимити 9 миллион 134 миң киловатт саат болсо, суткаларына 12 миллион 390го чыгып кетип атабыз. Демек, нормадан ашып кетип атат. Нормадан ашып кетип атабыз. Ошон үчүн баягы ошо нормадан ашып кеткен потребление бизге баягы кыш жай менен ремонт, оңдоо жасаган биздин оборудованиега аябай мындай перегруз менен иштеген оборудованиега күч келтирип атат. Ошон үчүн жанагы өчүрүүлөр да болуп кетип атат. Бүт ошо перегруз болгон үчүн эле болот. Мухтар мырза, ушу өчүрүүлөр боюнча айтып өтсөңүз, кандай болот? Кайсыл убакта өчүрүлөт? Кандай болгон шарттарда өчүрүүгө мажбур болушубуз керек? Ошол жөнүндө. Негизинен кесиптешим айтып кетпедиби? Негизинен бизде өчүрүүлөр учурда авариялык гана өчүрүүлөр болушу мүмкүн да. Себеп дегенде авариялык өчүрүүлөр эмнеден пайда болот? Ушул биз өзүбүздүн жабдууларыбызды биздин кардарлар көбүнчө баягы ар бир жабдуунун өзүнүн бир өткөрүү мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондон биз көп колдонуу менен же болбосо көп жүктөп жиберип атабыз да. Ошол учурда биздин жабдуулар ошол мындайча айтканда жүктөмдү көтөрө албай өтүшү мүмкүн. Же болбосо жанагы аба ырайынын кескин бузулушуна карата, мисалы жакында эле жалбырактар чөлөктө эле кар жаап жүрдү. Ошол убактарда жанагы бактар ийилип, биздин аба чубалгыларга тийип, ошол жерде баягы өчүрүүлөр болду. Жана башка өчүрүүлөрдүн бир топ баягы түрлөрү бар да. Кар жаады, бактар ийилип, баягы зымдарды, электр чубалгыларын баягы авариялык абалга алып келди дейли. Ошол эле учурда үйлөр муздады да. Адамдар дагы жанагындай жылытуучу ар кандай каражаттарды колдонду да. Ошол да себеп болгон жокпу? Албетте, мен ошо айтып кетпедимби? Биз ошо жабдууларды чегинен көп жүктөгөнүбүз. Бул жүктөгөнүбүз ошол биздин кардарлардын көп колдонулгандыгы да, аба ырайынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу. Албетте, элдин баары биздин кардарлар үйлөрүн жылытууга жана башка керектүүлөргө көп колдоно баштайт. Ошол убактарда биздин тармактарга көп күч келет да. Мен да кошуп салып кетейин. Ошо мына авариялык өчүрүүлөр деп атпайсызбы? Мисалы ошону аварияны өчүрүүлөрдү азайтыш үчүн жыл сайын биздин планыбызда кошумча трансформатор подстанция киргизип атабыз. Жана СИП деген зымдарды мурдакы зымдын ордуна жана биринчи кар жааганда жалбырактар, бактарактар зымга тийбесин деп СИП деген зымды тартып атабыз. Мисалы кошумча трансформатор подстанция болсо,
быйыл биздин планда 32 трансформатор подстанция пландалган, ошонун баарын ишке ашып киргиздик. Андан сырткары мына билесиңер шаардын тегерегинде жаңы оңуштар көп. Мына азыр шаардын объездной жагында Озерный деген подстанцияны куруп атабыз. Анткени ошол жакта жаңы жайгашкан коңуштар дагы азыр кичине мындай ошол тарапта подстанция жок болгон үчүн болгон подстанция бар жүктөө менен иштеп аткан үчүн азыр биздин планыбызда Озерный деген 110 подстанция киргизип атабыз. Өткөндө мына силердин дагы телевидение балдар бар, тартып көргөн, эл журт сан деле көрүп атат. Кудай буйрса, ошону дагы ишке ашып алсак, өчүрлөр азаят болот деп атам. Качан ишке ашып калат буйрусачы? Эми Кудай буйрса, жылдын аягына чейин бүткөнгө аракет кылып атабыз. Урматтуу телекөрүүчү, 2000 мисалы салыштырып көрсөк, баягы биз кылган иш аракеттин баягы жыйынтыгы деп койсок да болот. 2012-жылы бизде жыл аягында 6523 авариялык өчүрүү болгон. 20 жылдын жыйынтыгы боюнча уже ошо авариялык өчүрүүлөр 1448 аварияга чейин түшүрүлгөн. Мен ойлойм, баягы жыл сайын биз салып аткан, биздин кызматкерлер кылып аткан иштин баары өзүнүн баягы эмесине жетип атат да, максатына жетип атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Бизде WhatsApp номер түз эфирде иштеп жатат. 0502 193 391 номерине таңкы мейман түрмөгүндөгү темага байланыштуу суроолоруңуз болсо берсеңиздер болот. Телекөрүүчүлөр жазып жатат. Лейлектен, Баткенден суроо узатышыптыр, бирок биз ошол түндүк электро бул Бишкектеги жана Чүйдөгү Таластагы абоненттерди гана тейлейт. Мына ушул аймактардын абоненттери суроолорду узатсаңыздар болот. Бишкек шаарынын суроо узаткан экен. Бишкекте батирлерде электр жарыгы эсептегичтин автоматтык түрдө өзү эле өчүп калууда. Жарым саат сайын өчөт, 5 мүнөттөн кийин өзүбүз кайра күйгүзөбүз дейт. Тиешелүү жерлерге байланышсак, акылдуу эсептегич электр энергиясы көбүрөөк пайдаланганда ошентип өчүп турат. Тамак бышыра албай айлабыз кетти. Ушуну жөнгө салсаңар болбойбу дейт. Бул чындыгында эле жакын арада эле бул ушул бир фазалуу эсептегичтерге 5 киловатт, 3 фазалуу эсептегичтерге 10 киловатт деген чектөө киргизилди. Бул баягы компаниянын ичинде аргасынан чечим, мындай чечим кабыл алынды десем туура болот. Себеп дегенде биз буга чейин эми акылдуу эсептегичтерди койгонубузга көп жыл болду. 10 жылга жакын убакыт өттү, бирок буга чейин баягы энергетикада быйылкыдай катчылык болбогондуктан биз мынчалык чектөөлөрдү киргизген эмеспиз да. Ошол себептен мен айтар элем, аргасынан чектөөлөр киргизилди деп. Ал эми албетте кээ бир көп колдонгон кардалар үчүн 5 киловатт жетишсиз болушу мүмкүн. Бул бардык кардаларга тиешелүү эмес. 5 киловаттка дагы кирип үнөмдүү колдонуп аткан кардаларыбыз бар. Сөзүңүз каралжы, ошол 5 киловатт бир фазалуу, анан 10 киловатт 3 фазалуу деп ошонун эмненин натыйжасында эсептеп чыктыңыздар да, ошол жетиштүү болушу мүмкүн депчи? 5 киловатт кардаларга 5 киловатт чектөө дегенибиздин себеби бизде электр энергиясын пайдалануу эрежесинин негизинде бизде ошол жерде бекитилген келишим бар. Кардалар менен, калк кардалар менен түзүлгөн келишим бар да. Ошол жерде биздин электр энергияны жабдоочунун милдеттери деген жерде жазылган да. Ошол экинчи пункт. Ошол жерде биз башкача айтканда электр менен жабдоочу компания кардаларды үзгүлтүксүз 5 киловатт электр энергиясы менен жана 220-380 вольт чыңалуу менен биз камсыздоого милдеттүүбүз да. Ошол жерде жазылган. Жакшы, Уланбек мырза, сизге суроо узаткым келип атат. Мындай сөздөр болуп атат да. Мурда дейт да, электр энергиясы калкка үзгүлтүксүз берилчү, себеби биз коңшу өлкөлөрдөн электр энергиясын сатып алып, анан кийин карызга алып, анан кийин үзгүлтүксүз бергенге мүмкүнчүлүк болчу дейт да. Бүгүнкү күндө мамлекет карыз болгон жок, бирок ошол эле учурда өзүбүз үнөмдөсөк, өзүбүзгө жакшы, мамлекетке карыз болбойт деген дагы бир ушундай сөздөр айтылып атат да. Ушул тууралуу айтыңыз. Эми биз азыр мамлекеттен баягы башка мамлекеттен, коңшу мамлекеттен алабыз албайбыз, бул биздин Распред компания бул тиешеси жок. Аны деген
башка национальный улуттук энергия компания эметет, холдинг жетектейт аны. Анан Бирок бизге эми баягы жалпы элге жеткиликтүү болуш үчүн бизге үнөмдүүлүк пайдалансак, бизге өзгө жетиштүү эле. Мунун бир себеби мисалы азыр мына газ да кымбат болуп атат, көмүр да кымбат болуп атат. Энергоносителдин арасынан эле эң эле арзан тариф, эң эле арзан электроэнергия тарифи бул биздики болуп атат. Бытовой потреблениега 77 тыйын болуп атат. Аны мен ойлойм, ошон үчүн жанагы көп пайдалануу ошондон болуп атат. Анан ошон үчүн баягы үнөмдүүлүк пайдалансак, бизге өзүбүздөн токтогул гэстен чыккан электроэнергия өзүбүзгө эле жетиш керек, жетиштүү эле болуш керек. Баягы үнөмдүүлүк пайдалансак. Буга чейин эле мына мисалы пайдаланып келчүбүз. Бирок мына суу аз болгон үчүн кичине убактылуу ошондой учурлар болуп атат. Бирок үнөмдүүлүк пайдалансак, өзүбүздөн чыккан электроэнергия өзүбүзгө жетиштүү эле. Ошондо кантип үнөмдөш керек? Мисалы үчүн баягы кээ бир көчөлөрдөгү жарыктарды өчүрүү деген сыяктуу бир катар сөздөр айтылып атат да, бирок ошол эле учурда кээ бир адамдарда алайын десе көмүр жок, газ менен жылыта албайт, анан айла жок ушу электр энергиясына жагындай жылытуучу каражаттарды сайган учурлар болот. Эми электроэнергия мындай болуп атпайбы? Бизде мисалы электроэнергия жылуучуга нацель отопление деп коебуз. Техникалык шартты бергенде ушу жазып турат. Кээ бирөөнүкү бар, кээ бирөөнүкү жок. Баягы технический условия жазып турса, ана цель отопления десе пайдалана берет. Бирок азыр баягы чектөө киргизгендин себеби ошол болот, 10 киловатт болупчу. Анан эми көмүрдүн баасы да кымбат болуп атат. Анан билесиңер, кичине баягы газ маселеси дагы новостройкаларга кирип атат. Балким новостройкага баягы газдын тарифи кымбат болуп атабы? Ошол себептен дагы эле баягы тегеренип көрсөк эле тарифке такалат экенбиз. Эң эле арзан биздин электроэнергия болуп атат. Анан үнөмдүү боюнча мына биздин компания, биздин пресс-служба жанагы иш-чаралар өткөзүп атат, буклеттер чыгарып атабыз, түшүндүрүү жерлерде биздин кызматкерлер бар, түшүндүрүү иштерди кылып атат, эртең мененки кечки рейдтер өткөзүп атат. Ошол жерде баары биз өзүбүздүн калкыбызды ошого чакырып атабыз. Анан эми үнөмдөө деген жөнөкөй эле да, баягы тиричилик турмушубузда керектүү эле электрооборудованияны кошуп, ошону пайдаланып, керек жок болсо өчүрүп, эшикке чыксак үйдөгү светтерди өчүрүп, анан азыр жаңы технологиялар бар, жана электросберегающий лампочки дейт, электросберегающий приборлор бар дейт. Ошону пайдалансак, баарыбыз жапа тырмак менсек, мен ойлойм бул эмеден да чыгабыз. Бул учурдан да чыгабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 0502-191-191 WhatsApp номерине сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Телефон чалбаңыздар, биз түз эфирде телефон чалууну кабыл албайбыз. Бишкек шаарынын тургуну жазып жатат. Акылдуу эсептегичтердин ар кандай түрү бар экен, өзүңүз кайра кошуп алсаңар болот деп жатасыз. Бирок биз кошуп албай атабыз. Андай белгилүү чектөөлөрдөн алыспыз дейт да. Бунун атайын кайсы кнопкасын басабыз деп жазгандар бар экен. Ар кандай түрлөрү бар да, ошол акылдуу эсептегичтер. Бул боюнча айтып кетейин. Негизинен бул чектөө үчүн өчкөн электр эсептегичти кардарлар өздөрү эле күйүүсүз болот. Мисалы, кандай пайдаланыш керек, ошону түшүндүрүп. Пайдалануу эрежесин айтып кетейин. Мен буга чейин айтып өтпөдүмбү? Эгерде биз ошол 5 киловаттан ашырбай пайдалансак, бул эсептегичтер өчпөйт. Эми 5 киловаттан ашырбай дегеним, мисалы, ар бир үйдө муздаткыч ар дайым иштеп турат. Анын кубаттуулугу өтө деле чоң эмес. 0,1 киловатт деп алсак, мисалы телевизор жана башка майда чүйдө техникалар деле көп албайт. Анан негизинен бул жанагы электр чайниги, бул 1 киловатт деп эсептесек, мисалы, ошол эле учурда мисалы дагы бир жылыткыч болсо 1,5 киловатт. Анан дагы бир мисалы кир жууган машинени, дагы бир приборду баарын чогуу сайсак, ал өчүп калышы мүмкүн. Ошону өзүбүз баягы көзөмөлдөп эле, бирин сайганда бирин өчүрүп эле, ушул эрежелерди сактасак эле бул өчпөйт. Ал эми өчүп калган учурларда биз ошол сайган жылыткычтарыбызды же болбосо приборлорубузду өчүрүп туруп эле эсептегичте бир эле кнопкасы бар. Ошол кнопканы басып туруш керек. 10 секундка чейин кармап туруш керек дагы. Ошол убакта өзүнүн акырын үн чыгат. Ошол кайра кой бергенде күйөт. Бул жөнөкөй эле. Эгерде дагы бир жолу айтып кетейин. Эгерде биз азыркы айтып кеткен эрежени колдонсок эле, 5 киловаттан ашырбай колдонсок эле, бул
жетет. Жылыткыч да колдонсо болот, эгерде баарын чогуу иштетпесек. Бир учурда Бир учурда баарын иштетпесек. Убактыбыз аз калып тур. Телекөрүүчүлөрдүн суроолорун айтып кетсем, ошол чектөөдөн ашып кеткенден кийин тарифтер кандай төлөнөт дейт? Көбүрөөк төлөп калышыбыз мүмкүнбү же башка тариф менен төлөп калышыбыз мүмкүн дейт 403 абоненти? Бул боюнча тариф эсептегич канча киловатт эсептесе, ошону эле эсептейт. Мисалы, азыркы мурдакы эле калк үчүн тариф ошол бойдон эле калбадыбы? 700 киловаттка чейин 77 тыйын, андан ашканы 2 сом 16 тыйын. Ал чектөөлөргө тарифтин эч кандай байланышы жок. Саламатсыңар дейт, график менен өчүрүүдө кайсы күндөрдү өчүрөөрүн сурап диспетчерге барганда айтпайт дейт. Эмне үчүн? Биз качан өчүрөөрүн билсек, балким даярданып калар элек дейт. Нанды жаап, үйдү жуулап дейт 035 абоненти. Дагы бир суроо. Анан улам эле ушул акылдуу өчүргүчтөр улам өчүрүп күйгүзүп күнүнө 5-6 жолу ошондой болот дейт. Бул күйүп кетпейби дейт? Акылдуу эсептегичтер күйүп кетпеш керек. Бул акылдуу эсептегичтердин өзүнүн ичинде коргоочу каражаттар орнотулган, баардык нерсеге чыдай турган. Ал эми кардар деле өзү улам өчүп кайра убаруу болбош үчүн жанагы буга чейин жогоруда айтып кеткен эрежелерди колдонсо, ал эсептегич өчпөйт. Жана график боюнча өчүрүүлөр азыр жок. График менен өчүрүүлөр муну баягы веерный отключение деп коюшат. Азыр бизде веерный отключение биздин компанияда жок. Ошон үчүн баягы график менен өчүрүүлөр жок. Балким баягы мезгил менен өчүргөндө жанагы счетчик менен өчүрүп калып аткандыр, же баягы авариялык өчүрүүлөр болуп калгандыр. Мындай график менен өчүрүүлөр колдонгон жокпуз. Андай өчүрүүлөр жок. Рахмат сиздерге. Убактыбыз барбы? Убактыбыз жыйынтыктап коелу. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи электр жарыгын үнөмдөө боюнча дагы президентибиз Садыр Жапаров өзүнүн Facebook'тагы расмий баракчасына дагы чоң билдирүү жасады. Ошондуктан биз дагы кыргызстандыктарды чакырып кетмекчибиз. Кыш келатат, ошондуктан үйүбүз жылуу болушун, жарык болушун кааласак, анда үнөмдөөгө өтүшүбүз керек. Үнөмдөсөк баардыгы жайында. Программабызды улантабыз.